Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүнкү видеодо сиздер мына ушундай сонун бийик бисквитти туура жасоону үйрөнүп алсаңыздар болот. Көптөгөн суроолор келет. Бисквит кантип жасалат, эмнеге көтөрүлбөйт, түшүп кетти деген сыяктуу дал ошондой суроолорго бүгүн толук жооп бергенге аракет кылам. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар 5 жумуртка, 180 грамм эленген un, 180 грамм кум шекер, 5 грамм разрыхлитель. Жумуртканы чала турган идишибиз кургак болуш керек жана баардык азыктарды милдеттүү түрдө таразага өлчөп, андан кийин баштайбыз. Бул жерде көз болжом деген жарабайт, ошондуктан таразаңыз болуш керек. Аралаштырганга силикон лопаткасын колдонобуз. Эч кандай кашык же болбосо темир венчик колдоно албайбыз. Баардыгын даярдап алып, эленген унга разрыхлительди кошуп, кургак азыктарды аралаштырып алабыз. Un болсо жогорку сорттогу un. Жакшылап элеп алсак, арасына аба толуп, бисквитибиз жакшы көтөрүлөт. Жумурткаларды алдын ала муздаткычтан чыгарып коебуз. Үйдүн температурасындай болуш керек. Эми агы менен сарысын бөлүп алабыз. Жумуртканын агы жакшы чалынып, көөрүп чыгыш үчүн бир дагы тамчы сарысы кошулбаш керек. Ошондуктан этияттык менен бөлүп ажыратып алабыз. Мына ушинтип бир жумуртканы бөлүп алгандан кийин улам табакка куюп турсаңыз ыңгайлуу болот. Анткени кээ бир жумурткалар капысынан агып кетиши мүмкүн, же болбосо сарысы тамчылап кетиши мүмкүн. Ошол кезде баардык жумуртканын агын булгап албай, бир гана жумуртканы алмаштырып коебуз. Эми миксердин жардамы менен алгач жай ылдамдыкка коюп, жумуртканын агын бир аз көөрүп чыкканча чалып баштайбыз. Жумуртка бир аз көөрүп чыкканда кумшекерди салып баштайбыз. Баардыгын бир салбастан улам себелеп, миксердин ылдамдыгын ортоңку ылдамдыктан бир аз жогорураак кылып, токтотпостон чала беребиз. Болжол менен 5-7 мүнөттөй чалып алабыз. Бул жерде туура 7 же 5 мүнөттөй чалып алышыңыз керек. 2-3 мүнөт чалып эле мына окшошту деп токтотуп койгон болбойт. Бисквитиңиз көтөрүлбөй калат. Ошондуктан саатыңыздагы же телефондогу таймерди коюп, 7 мүнөттөй чалып алсаңыз, мына ушинтип бисквит табактан төгүлүп кетпейт, өзүн жакшы кармап жана миксердин ийиздери калат. Ошол кезде гана жумуртканын сарысын кошо баштайбыз. Бир жумуртканын сарысын кошуп, миксердин ылдамдыгын эң төмөнкү ылдамдыкка коюп, бир аз аралаштырып эле, кайра экинчисин кошуп, дагы аралаштырып, ошентип 5 жумуртканы кошуп алабыз. Аябай көпкө чалган дагы болбойт. 2-3 секундадан аралаштырып эле кошо беребиз. Андан кийин кургак азыктарды 2 бөлүп салып аралаштырабыз. Дагы бир элеп койсок ашыкча болбойт. Акырындык менен лопатканын жардамы менен ылдыйдан өйдөнү көздөй, так видеодо көрсөтүлгөндөй аралаштырып алабыз. Көпкө аралаштырган дагы болбойт, камырыбыз түшүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан тез-тезден туура аралаштырып, камырыбызды даярдап алабыз. Ал эми бышыра турган формабыз жөнүндө айтсак, меники ушундай тоголок шакекче формасында. Диаметрин алмаштырып турса болот. 18, 20, 22, 24 деп чоңоет жана кичирейет. Ушундай форма негизи ыңгайлуу. Эгер мындай формаңыз жок болсо, албетте башка дагы формаларга бышыра берсек болот. Түбү чечиле турган же капталдары ачыла турган болсо ыңгайлуу болот. Түбүнө
фольгадан төшөп, четтерине жакшылап бекитип алабыз. Бүгүнкү бисквиттин диаметри 20 сантиметр болот. Бардыгын даярдап алып, эми камырыбызды куябыз. Айта кетчү нерсе, формабыздын капталдарын жана түбүн майлаганга дагы болбойт. Дароо эле камырыбызды куя беребиз. Камырдын бетин бир аз тегиздеп, столдун үстүнө акырын ургулап койсок, камырыбыз тегиз түшөт жана даяр болгон камырыбыз столдун үстүндө туруп калбаш керек. Ошондуктан духовканы алдын ала 170 градуска коюп коебуз. Ысыганда камырды салып, ортоңку көзүнө алды асты бирдей бышкан режимге коебуз. 30-35 мүнөттө бышат. Эң негизгиси, бисквит бышып жатканда алгачкы 25 мүнөт духовканын эшигин такыр ачпайбыз. Бисквитти бышыруу дагы абдан маанилүү, ошондуктан духовкаңыздын сырын жакшы билишиңиз керек. Эгер үстү күчтүүрөөк десеңиз, анда бетине фольга жаап коесуз. Эгер асты күчтүүрөөк күйүп кетет десеңиз, анда астына дагы бир лист коюп койсоңуз болот. 25-30 мүнөттөн кийин бисквитти текшерип көрсөк болот. Жыгач таякчаны ортосуна саябыз. Эгер кургак чыкса, демек бышты. Негизи 30-35 мүнөттө текшерсеңиз болот. Бышкандан кийин дароо алып чыкканга болбойт. Температура алмашканда бисквит түшүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан духовканы өчүрүп, эшигин бир аз ачып, ичине 15 мүнөткө калтырып коебуз. 10-15 мүнөттөн кийин духовкадан алып чыгып, форманын ичинде дагы бир 10-15 мүнөттөй муздатып алабыз дагы. Андан кийин формадан чыгара берсек болот. Жукарак бычактын жардамы менен, этияттык менен бисквитти кесип албай, акырын формадан ажыратып кесип алабыз. Андан кийин формабызды ачып, бисквитти чыгарып, толук муздаганга чейин темир торчонун үстүнө көмкөрүп коюп коебуз. Мына ушундай диаметри 20 сантиметр, ал эми бийиктиги 8 сантиметр болгон бисквитибиз даяр болуп, муздады. Эми дароо колдонбостон целлофан баштыкка 3-4 кабат кылып, желин чыгарып, жакшылап ороп, андан кийин муздаткычка 5-6 саатка коюп койсок, абдан жакшы болот. Негизи муздаткычта дагы жана тоңдургучта дагы алдын ала жасап сактап койсок тура берет. Колдоноордун алдында целлофандан чыгарып, 3 бөлүккө бөлүп, ортосуна каалаган кремди майлап, тортуңузду чогулта берсеңиз болот. Эң сонун рецепттердин бири классикалык бисквит. Ошондуктан колдонуңуздар. Эгер суроолор болсо, албетте жазыңыздар, баардыгыңыздарга жооп берем. Ал эми менин видеом жаксап, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, мага билдирип коюңуздар, комментарий жазыңыздар жана досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз да абдан сонун болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.